дүние жүзүн каптап жаткан кургакчылык, андан тышкары ковид кризиси, Москвага каршы Европа өлкөлөрүнүн, Америка Кошмо Штатынын санкциялары дүйнөдө бир катар экономикалык кыйратуучу кризистерди, анын ичинде энергетикалык кризисти жараткандыгы айдан ачык да. Натыйжада бүгүнкү күндө дүйнөдө инфляция жүрүп, баалардын, товарларга болгон баасы абдан кымбаттап көтөрүлүп кетти. Энергетика жаатындагы кризис Европанын өзүндө ушундай кыйынчылыктар жаратты. Мына бүгүнкү күндө Европада 1000 кубометр газ $2900 чыкты. Башкача айтканда 50-30%га чейин өсүп кетти да. Германияда, натыйжада, Чехияда бүгүнкү күндө элдин арасынан нааразычылыктар, миңдеген адамдар чыгып, кайрадан ушу энергетикалык кризисти чечүү, санкцияларды жоюу талаптарын коюп атышат да. Эми Европа Союзу чындыгында электр энергетика жагынан дүйнөдөгү 3-чү бир абдан албеттүү монстр эле да. Электр энергияны чыгаруу, өндүрүү, анан калса пайдалануу жагынан да. Албетте башында Кытай Эл Республикасы турат, андан кийин Америка Кошмо Штаты турат, анан Европа экен, Европа Союзу. Башкача айтканда жалпы дүйнөлүк ушул энергетика запастарынын 2%га жакынын Европада өндүрүшөт да. Тилекке каршы бирок аларда деле ушул 85%дан ашыгы көмүр менен энергетика, электр энергиясын өндүрүшөт. Болгону 10%га жакын, 9,5% жаратылыш газынан энергетика өндүрүшөт. Чындыгында бул бүгүнкү күндө дүйнөдө энергетикалык коопсуздук саясатын жаратып атат да. Бул өзүнөн өзү геосаясатка түздөн түз барып аралашат экен да. Ооба, Азим мырза, туура айтасыз. Мына теги эле ушул санкцияларга байланыштуу эмес, дүйнө мындай климаттын жылышы, экологиянын бузулушу, энергетика болгон тартынчтыктын, ага болгон муктаждыктын өсүшү менен үнөмдөөнүн болуп көрбөгөн чараларына өтүп атат да. Адатта жакыр адамдар ысырапкар болот да. Муну бай өлкөлөр мындай энергиянын жаңы булактарын издөө деген маселе менен 20-жылында элек болуп, ошонун тегерегинде илим изилдөө, технологиялык изилдөөлөр, изденүүлөр, ошондой аракеттер болуп келсе, эми мынакей соңку 10 жылдан бери энергиянын үнөмдөө, аз энергия менен көп натыйжа алуу технологияларына өтө баштады да. Мына ушул актуалдуу багыт болуп, ушунун тегерегинде баш катырышып, ушунун тегерегинде иш кылып башташты да. 10% гана үнөмдөө Европа өлкөлөрүнө, шеркеттикке кирген өлкөлөргө жылга 500 миллиард евронун үнөмдөөгө алып келет да. Бул эми акчалай жагынан эсептегенде, башка жагын эсептеп келгенде албетте мунун куну, баа жеткиси абдан чоң иш болуп эсептелинет да. Анан мынакей 3 негизги мындай сарптала турган багытка өзгөчө көңүл бурулушат. Бул жанагы имараттарды курганда, оңдогондо ошонун жылуулугун сактоо, өнөр жай ишканалар, анан жана транспорт абдан өтө көп керектейт да. Газын дагы, бензинин дагы, башкасын дагы, электр энергиясын дагы эми мынакей. Эми албетте жанагы водород менен кыймылдаткычтар, водородко негизделген унааларды мындай өнөр жай позициясына коюп элек, ошентсе да мына электр энергиясына өтүп атышат, анан бензинди азайтып атышат, газга өтүп атышат. Эми газ дагы кашайып Европа үчүн кымбаттап атпай. Мындан чыгат Европа, албетте. Чыкканда дагы жеңиш менен чыгат. Ошол жанагы электр энергиясын, башка энергияны үнөмдөөнүн мыкты технологиясын өздөштүрүп чыгуу аракетин көрүп жатышат да. Россия чындыгында бүгүнкү күндө отун энергетика жагынан эң бай өлкө да. Бүгүнкү күндө нефти боюнча, газ өндүрүү боюнча алдыга чыгып атат. Географиялык абалы боюнча ушу Евразия континенти абдан мындай бир жагымдуу, ыңгайлуу шартта турат да. Каспий деңизинде дагы Кара деңизде, Балтикада, Баренцево деңизинде, Түндүк Муз океанында, Тынч океанда көмүр, сутек ресурстары, нефти, газдын запастары абдан толуп турат. Япония деле абдан өнүккөн өлкө да. Алып көрсөк, 25%-дайы көмүр менен электр энергиясын чыгарат. Жаратылыш газынан 30%-га жакын электр энергиясын жаратат. Атомдук электр станциялардан дагы бир 27% электр энергиясын өндүрүп атышпайбы. Анан эл аралык энергетика агентствосунун маалыматтары боюнча Япония чындыгында бүгүнкү күндө 5-орунду
элейт да, электр энергиясын өндүрүү боюнча. Алардын мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен. Бирок ошого карабастан баары бир энергетикалык мукташтык абдан Японияда көп экендигин, алар бардык жерде үнөмдөө саясатын жүргүзүп келишет да. Мына биздин өлкө үчүн дагы өтө актуалдуу маселе. Мына күнүмдүк керектөөдө биз өтө ашыкча пайдаланып атабыз. Керексиз, ыксыз, кереги жок болсо дагы күндүзү чырактарыбыз күйүп турат. Ашыкча ысырапкорчулукка негедир биз көнүп алган сыяктуубуз да. Мына ушундан кайтышыбыз керек. Бай өлкөлөрдө 5 жылдыз деген мейманкаларда, үйлөрдө алар сааты менен, минутасы менен мынакей ошол баары тең жанагындай смарт коом деп мындай приборлор автоматтык түрдө өчөт. Керектүү гана каражат жарыкты беришет. Керектүү гана сууну жылытышат. Керектүү гана сууга жуунат. Бул бай мамлекеттерде абдан мындай баардык нерсеге үнөм менен оокат кылышат да. Биз ошондон албетте үйрөнүүгө тийишпиз.